Ош шаарында өткөн бош жумуш орундарынын жарманкесине жогорку окуу жайлардын студенттери жана бүтүрүүчүлөрү келген. Алардын катарында Назира Борбоева дагы бар. Ал буга чейин шаарда мынчалык көп жумуш бар экенин билген эмес. Эми өзүнүн адистиги боюнча жумуш таап ишке кирем деп турат. Ага болсо 800 место бош орун турат деп жатпайбы? Аны биз жаштарыбыз биз билбейт экенбиз да. Ошо бул жарманкени туура уюштуруу деп ойлоймун. Себеби азыр мен көрүп жатам, мунулар бар экен, Ошприн деген бар экен. Бул полиграфиялык кызмат экен да. Мен себеби буну өзүмө деп атайын тандап алдым да. Себеби мен полиграфияны өзүм окуганмын, бүткөнмүн. Себеби башка жумуштун эмне кереги бар? Башка чет мамлекетке барып өзүбүздө турат го. Андыктан ушуну туура көрүп, азыр мен ошо жумушка орноштом деген ойдо келдим. Жарманкеде жалпы 1000ге жакын жумуш издеген жарандар өздөрү кызыккан тармактагы ишканалар менен түздөн-түз байланышууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бизде окуу жайсынан жөнөттү эле бүгүн бош орундар бар, барып катышып жарманкеге өзүңөр билбеген маалыматтарды алып келгиле деди. Жарманке өтө жакшы деңгээлде өттү. Билбеген суроолорубузга жооп алдык. Аябай бош орундар көп экен, иштегенге өтө ыңгайлуу, шарттары жакшы. Буюрса, окууну бүтсөк, иштегенге аракет кылабыз. Мында 20дай мекеме ишкананын өкүлдөрү кайрылгандарга маалымат берип жатышты. Арасында оорукана, банк, билим берүү, курулуш, өндүрүш ишканалары бар. Келгендер адистерге түзүлгөн шарттар жана айлык маянат туурасында көбүрөөк кызыккан суроолоруна жооп алышты. Бизге кондитерский цехтерге жумушчулар керек. Ошо 18 жаштан жогоркуларды алынат. Анан бизде бул бардыгы трудовой кодекстин негизинде болот. Соцфонддор кармалат, подоходный налогдор кармалат. Ушундай 11 ай иштегенден кийин отпускойго чыкса болушат, эмгек өргүү деп коет. Ошого төлөнүүчү больничныйлар каралган, ошол жумушчулар үчүн бардык эмелер каралган. Биздин окуу бөлүмү бар, өзүбүздүн квалификацияны жогорулатуу деген. Өзүбүз ошо адамды үйрөтүп, окутуп эме кылып алабыз. Негизи адамда эмеле болсо, умтулуу эле гана болсо, калганын биз баарыбыз өзүбүз беребиз да, окууну деле, практиканы деле баарын өзү көрсөтүп үйрөтөбүз. Бизге нянечкалар керек, охрана керек. Постоянно ушулар тартыш болот. Повар керек, повардын жардамчысы керек. Неме жактан билим берүү жактан бизге педагогдор керек, башталгыч класстын мугалими керек, тарбиячылар керек, бала бакчабыздагы бар, жана кыргыз тилчи мугалимдер, англис тилчи мугалимдер керек. Бизге постоянно ушул байланышта болуп мугалимдер керек болот. Бош жумуш орундар жарманкесине эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри жана мекеме ишканалардын жетекчилери да катышты. Ош шаары боюнча 2000ден ашуун бош жумуш орду бар. Мына ГИК тармагында государственный ипотечный компанияда бүгүнкү күндө ошол 15 миңден ашык жумушчу орундарга бүгүн жайгаштырганбыз. Бирок ошол куруучу багытта бүгүнкү күндө дагы жок дегенде бир 3-4 миң мындай вакансиялар бар да. Бул боюнча дагы бизде бүгүнкү күндө мына отельный бизнес боюнча дагы туризм багытында мындайчасын айтканда жанагы кен байлыктар багытында дагы бүгүнкү күндө IT специалисттерди абдан керек болуп атат. Жол куруучулар керек болуп атат, бүгүнкү күндө электриктер керек болуп атат. Мини гэстер мына бай курулуп келатат. Ошондуктан электриктер дагы абдан мындайчасын айтканда бүгүнкү күндө востребован. Бүтүрүүчү студенттерибиз келди. Ошолар дагы бүгүнкү күндө мына ушул жерден ишини тандап бүгүнкү күндө жумуш орун менен камсыз болуп атат. Биз ушул жумуш орундарга, жумушсуздарга жумуш орундарда эле камсыз кылбастан мына бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга дагы жумуш орундар менен камсыз кылып атабыз. Мекеме ишканаларга жайгаштыруу боюнча бүгүнкү күндө мекеме ишканаларга жайгаштыруу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга жалпысынан бир 56 жаранды жумуш менен камсыз кылдык десек болот. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө ички сырткы миграциянын агымы дагы мына сыртка болгон миграциянын агымы дагы бир топ азайды десек болот. Маалыматка ылайык республика боюнча 8000дей бош жумуш орду бар. Жумушсуздукту жоюу максатында жерлерде бош орундар жарманкеси өткөрүлүп келүүдө. Айымкан Исралыкызы, Азам Бузириков, Ош.